Биз айтып атабыз го, жараткан кудуреттүү Аллах Тааланын бизге берген эң чоң нематтарынын бири, эң улуу немат, туугандар, мына ушул адамдын жасаган күнөөсү, кемчиликтери жыты жок. Эгерде адамдар күнөө жасалган сайын адамдан неприятный ушундай бир запах, жыт чыга турган болгондо, шаарлар бош калып, адамдар биринен бири качып, талаалап кетмек тоолорго качып. Ошунчалык коомдун, ошол адамдардын күнөөсү жыттанып турса, ошондой жытты көтөрө албастан бардыгыбыз тоолорго, таштарга качмакпыз. Бирок кудуреттүү Аллах Таала даанышман зат. Кудуреттүү Аллах Таала илими чексиз болгон улуу зат. Мына ушул улуу зат пенделердин жасаган кемчилигине мына Аллах өзү парданы тосуп коет. Кудай билет, бирок ошол пендесинин жасаган нерсесин Кудай ачпайт. Аны жылаңаштап аткан ошол адамдардын өздөрү болот. Мисалы, кече күнү же бир канча күн алдын ошол жаштардын ортосундагы болгон бири-бирине сыймыктаны, бул уяттуу нерселерден адам намыстаныш керек болчу, бирок бул нерсе тескерисинче. Ушунчалык багы адамдардын табияты уже бурулуп баштаган кезде адам уяла турган нерсеси менен сыймыктана турган болуп калат. Мына өзүнүн ошондой геройский похожденияларын, кимдер менен зина кылганын, жана кантип күн өткөргөнүн, укмуш ушундай нерселерди жасабадыкпы деп туруп, мисалы сыймыктанып, ошол нерселерди байкаларын айтып берип турганы, бул дал ошол Кудайдын жашырып койгон пардасын айрып, өзүн өзү аброюн, намысын төгүп аткан адамдар болот. Бул нерсе, туугандар, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат, бир адам эгерде бир күнөө жасай турган болсо, бир адам жашыруун, тымызын бекинип жасаган күнөөсү болсо, ошонун кесепети ошол бекинип жасаган адамдын өзүнө тиет. Эгерде күнөөнү ачык, ошондой демонстративный формада күнөөнү жасай турган болсо, бул күнөө, туугандар, жалпы коомго тиет. Эмне үчүн дегенде, мына ошол жасалып аткан нерсе зараза. Туугандар, бүгүн биз мынакей айтып аткан коронавирус сыяктуу коомдун ичиндеги кээ бир адамдардын кылыктары ушунчалык заразный болот, бири-бирине жугуп баштайт. Мына ошол нерсени биз көрсөк болот. Мына ошол категориядагы адамдардын кемчилик каталарын чыгарган болбойт, туугандар. Бул деген адамдын, бүтүндөй бир инсандын тагдырына балта чабуу. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бир хадисинде, туугандар, "Мен сатара айба ахихи, сатараллаху айубаху яумал кияма." Кимде ким эгерде өзүнүн бир тууган ушул мусулман адамдын айыбын, күнөөсүн жашыручу болсо, кыямат күндө Аллах Таала бул адамдын кемчиликтерин жашырат dedi.